Танзанияда сүннөткө отургузуу боюнча изилдөөнү Lancet аттуу медицинага багытталган журнал жүргүзүп, ВИЧ вирусунун жайылышын алдын алууда сүннөткө отургузуу олуттуу роль ойноорун тапты. Сүннөткө отургузууну динчилдердин жардамы менен жайылтса болоору дагы белгиленүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун айтымында, сүннөткө отурган адамдарда ВИЧ вирусун жугузуп алуу коркунучу 60%га төмөндөйт. Андыктан сүннөткө отургузуу аркылуу адамдардын санын көбөйтүп, вирустун жайылышына бөгөт коюуга мүмкүн. Бул көрүнүш Кыргызстанда кандай? Айдана баласына ата энелик милдетин аткарып, буга чейин салтка айланган сүннөткө отургузуу үчүн ооруканага келген. Ал жөрөлгө бир тараптан диний милдет деп билсе, экинчи тараптан көптөгөн оорулардын алдын алат деп эсептейт. Жай келип жатат. Биз эшикте балдар көп ойнойт, анан кичи балабызга ошо инфекция, фемоз оорусун жуктурбаш үчүн жайга чейин экөөнү отургузуп, сүннөттөп, буюрса чыныгы мусулман кылып чечтик. 30 жылга жакын убакыттан бери балдарды медициналык жол менен сүннөткө отургузуп келаткан дарыгер соңку кездери Кыргызстанда ооруканага келип балдарын сүннөткө отургузуу болуп көрбөгөндөй өскөнүн айтат. Ал турсун 20, 30, 35 жаштагы эркектер дагы келип, кеч болсо да сүннөткө отуруп кеткен учурлар көп катталууда. Медицина азыр далилдеди. Эгерде балдарды убагында сүннөткө отургузсак, то есть крайний плочин алсак, балдарда өтө көп оорулар жок болот. Мисалы, фимоз, баланопастит, инфекция мочевыводящих путей деп коет, ар түрлүү оорулардын баардыгы жок болот. Андан сырткары биз азыр көрүп жүрөбүз. Мусулман динди кабыл албаган деле бизге мына корейстер, орустар баардыгы мунун пайдасын билип, азыр отурушканга өтө көп келишет. Шаардан, например, жакындай ушу келгендер отургузуп кетип атса, даже кичинекей эмес, уже чоңоюп калгандагылар. 20-га, 30-га чыгып калгандар, 40-га чыгып калгандар, мунун пайдасы аябай чоң экенде, баягы бири-биринен билип, угуп келгендер көп. Дарыгердин айтымында сүннөткө отургузууну оорукана шартында жүргүзүү дагы коопсузураак. Муну жөнөкөй жарандар да түшүнө баштады дейт ал. Тенденция өткөзгөнү азыр ошо айылдагылар баягы жөн эле чийип койгондон бүттүк отказались. Азыр тегерете отургузганды уже түшүнүштү адамдар. Болбосо кичине эле чийдирип коюп жүргөндөр азыр жок калды. Анткени алар кайра отургузгандан кийин баардыгы түшүнүштү, бул нормально отургузуш керек. Анан кийин ушу медицинский учрежденияда отургузуш керек экенин дагы адамдар түшүнүштү. Анткени осложнение болуп, кровотечение менен бизге да түшүп калат. Кээ бир балдар бар, мына үйдөн же болбосо айылдан билбеген немелер отургузган себептен кайра бүтүп калып, кайра отургузган учурларыбыз аябай көп. Ал эми баланы үй шартында сүннөткө отургузуу канчалык туура? Кыргызда сөз бар эмеспи, чымчык сойсо да касапты сойсун деп. Албетте ал жерде билген, билбеген чоң айырмасы бар да. Хирургтар иши ошол, кайсы жерде вена, кайсы жерде артерия, тамырлар бар, ошо кесилип калбаш үчүн ошолорду түйүп коет, баягы жип менен тигип коет да. Ал бир. Анан эми билбеген же болсо мас абалда болсо, кооптуу болсо, врачтар деле кооптуу болот. Бир окуя болбодубу чүйдө баягы бирөөнүн ошол эмесин түбүнөн кесип салып, өтө ошонун үчүн ошондой кыжалатчылык болбош үчүн жакшы тажрыйбалуу врачтарга кестирген жакшы болот. Мындан 5 жыл мурда Американын педиатрия академиясы да жаңы төрөлгөн балдарды сүннөткө отургузуунун пайдасы тууралуу маалымат таратып, балдарды сүннөткө отургузуу жөрөлгөсүнүн зыяндарынан пайдасы көбүрөөк деп жазган. Бирок ошол эле учурда педиатрлар балдарды мындай процедурадан өткөрүүдөн мурда врачтар менен сөзсүз түрдө консультация өткөрүшү керек деп белгилейт.